Rivayatlarda келет, ошол убакта ошо периштелердин ошо далына таянып кол аман ийиндерине колун коюп туруп түшкөндөй болот экен асмандан. Келип туруп, аны көргөндө капырлар бир Иса пайгамбардан жыт чыгары менен өлө баштайт. Дажжал көргөндөчү Иса пайгамбардан ушунчалык коркот, качат бул. Иса пайгамбардан качат. Иса пайгамбар аны кууп жүрүп барып өлтүрөт. Болгондо да ошол Байтул Мукаддаска жакын. Ошо шаар бар, азыркы мына. Бул үчүнчү эм, демек, биринчисинде Имам Махди, экинчисинде Дажжал келди, үчүнчүсүндө Иса пайгамбардын келүүсү. Чоң белгилерден Иса пайгамбардын келүүсү. Эми, андан кийин ошо таярлык болуп отурганда Иса пайгамбар келди, бул жерде намаз окуду, намаз окуп бүткөндөн кийин Имам Махди менен биргеликте Дажжалдын аркасынан түшөт экен булар. Иса пайгамбар ушундай дем алганда, деминин таасири ушунчалык күчтүү экен, капырларга жеткенде сразу эле ошол өлө баштайт экен, деминен эле. Деп койгон, ушу менен эле кайсы капырга жетсе ошол жерден эле өлө баштайт экен. Анан Дажжал Иса пайгамбарды көргөндө сууга тузду салганда эрип кетет го. Ошондой болуп туруп Иса пайгамбарды көргөндө корккондон эрип кетет дейт. Ушунча коркуп калат дейт. Кийин Иса пайгамбар аны аркасынан түшүп, Луд деген бир жер бар экен. Ошол жерге барып туруп, анан кийин буга капиосун менен сайып өлтүрүп, анын канын ана мусулмандарга көрсөтөт. Мына Дажжал өлдү. Коркпогула, мына кел. Деп Иса пайгамбар Дажжалды өлтүргөндөн кийин канын мусулмандарга көрсөтөт экен. Андан кийин алардын аскерлеринин бардыгы ошол күнү жөөттөргө эң кор болгон күн, бир дагы нерсе пана бербейт дейт. Даже ошол күнү таштар, дарактар сүйлөйт экен. Мен артымда бир жөөт жашынып турат деп, бекинип турат депчи. Аларга пана бербей калат экен. Тазаланат экен. Төртүнчүсү Яжуж Мажуж. Иса алейхиссалам келип Дажжалды жок кылгандан кийин бир топ күнгө чейин Имам Махди андан кийин өлөт экен. Иса пайгамбардын жаназасын окуйт, Байтул Мукаддаса дүйнөдөн кайтат, ошол жерге gömүлөт. Анан кийин мусулмандарга алхамдулилля жетекчилик кылып Иса пайгамбар калат. Бир топ заманга чейин алхамдулилля рахат, токчулук, бир дагы зекет алган киши болбойт тугандар. Ушунчалык береке болот, ушунчалык береке болот. Бир анарды аз канча болсо турабыз, 100 адам жөнүнө жейт экен да. Бир анарды ушунчалык берекелүү болот.